Салмастарбы спорт сүйүүчүлөрү, бул күндөлүктүн кезектеги чыгарылышы. Кыргыз бокс тарыхында жаңы барак ачылды, аны Мунарбек Сейитбек уулу ишке ашырды. Парижде өтүп жаткан жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында 57 кг салмакта биздин мушкерибиз Мунарбек Сейитбек уулу жарым финалда болгариялык атаандашын Хавьер Диасты жеңип, ошентип финалга чыкты. Бул кыргыз боксунун тарыхындагы алгачкы көрүнүш. Чындыгында башка кээ бир спорттун түрлөрүнө салыштырмалуу бокс Олимпиада оюндарында ийгилик жарата албай келген болчу. Мунарбек Сейитбек уулу дал ушул боштукту толтурду. Ал чындыгында жарым финалдагы таймашы өтө кызыктуу, ошол эле учурда ишенимдүү өттү деп айтсак болот. Анын финалга чейинки жолу албетте 8-1 финалда башталган. Дал ошол 8-1 финалдык таймашта ал кубалык атаандашы менен беттешкен болчу. Ал таймаш албетте биздин мекендешибиздин пайдасына жаралгандан кийин анда орта Родригести жеңген болсо, кийинки атаандашы Кошмо Штаттарынын мушкери, ошондой эле дүйнө чемпиону болгон бул Жамал Харви болчу. Ошол 8-1 андан кийин чейрек финалдарда ийгилик жаратып, жыйынтыгында жарым финалда болгариялык менен таймашып, эми финалга жолдомо алды. Бул жөнүндө албетте көптөгөн сөздөр айтылат, бир топ чыгарылыштар болот кыргыз боксунун ушул алгачкы ийгилиги жөнүндө, бирок азырынча финал алды да, ушул финал тууралуу бир аздан кийин сөз кылабыз. Ал эми ушул жарым финал болоордун астында Мунарбек Сейитбек уулуна Камчыбек Ташиев демек телефон чалып, алар ошол жерде сүйлөшкөн болчу. Чындыгында Камчыбек Ташиев ал боксту өтө жакшы түшүнөт деп айтсак болот, бокска кызыгат, боксту колдойт. Ошол эле учурда көптөгөн жылдар бою ал Кыргызстандын бокс федерациясынын, ушул Жалал Абад облусундагы ассоциациясынын ал жетекчиси болуп келген. Ошондуктан бул тармак чындыгында ага өтө жакын деп айтсак болот, бул спорттун түрү. Ошентип Мунарбек менен жарым финалдык беттештин астында сүйлөшкөн болчу. Биз ого назар салалы. Жакшы, Мунарбек уулум, мен саган айтып коеюн эми, мына өтө чоң бир мелдештин алдында. Сен эгерде ушуга чейин өзүң үчүн, жакындарың үчүн боксташып келсең, бүгүнкү сенин чыга турган боксуң, бүгүнкү мелдешиң бүт кыргыздын намысын кармайсың, уктуңбу? Бүтүндө кыргыздын намысы азыр сенин колуңда турат. Намысты алдырбагын, уулум, макулбу? Сен эми бүгүнкү мелдешиң мамлекет үчүн болуп атат. Кыргыз мамлекети үчүн. Сен үчүн эстен чыгарба. Ушундай болбой кетип атканда тиштенип туруп, ачууңду келтирип туруп, кыргызча кылып туруп согушуң керек. Макулбу? Макулбу уулум? Биз сага ишенебиз. Сен биздин баатырыбызсың. Сен биздин мамлекетибиздин, элибиздин, журтубуздун баатырысың. Макулбу? Кыргыз, бардык кыргыздын, кыргызстандыктардын намысы сенин колуңда турат азыр. Намысты бербегин. Барыбыз жанып атабыз, күйүп атабыз бул жакта сен үчүн. Макул болду? Давай. Биз сага ишенебиз биз. Дуа кылабыз, ишенебиз сага. Ийгилик болсун, уулум. Мына ушундай жылуу сөздөрүн айткан болчу, колдоосун айткан болчу, уулум деп кайрылып, жалпы кыргыз элинин атынан, кыргыз мамлекетинин атынан чыгып аткандыктан намысты бийик карма деп айткан болсо, чындыгында мына ошол сөздөрдөн кийин ал демек жарым финалда өзүн татыктуу көрсөтүп, финалга жолдомо алган. Эми албетте же алтын, же күмүш, мына ушул эки байгенин бирөөсү Кыргызстандын капчыгында болот. Азыр мына монитордо көрүп атасыздар. Финалдык беттеште Мунарбек Сейитбек уулу өзбекстандык мушкер менен таймашмакчы. Ал беттеш ошондо Абдумалик Халоков менен 10 августтан 11 августка караган түнү орун алат. Мынакей бул жерде сиздер убактысы ошондо көрүнүп турабы, түнкү саат 1-ден 47 мүнөт өткөндө.
финалда Мунарбек Сейитбек уулу Абдумалик Халуков менен таймашат. Ал жакта дагы албетте бир топ кызуу талкуулар болду. Айрыкча социалдык тармактарда ал көрүнүп атат. Билесиздер, өзбекстандык секундант биздин мушкерге Мунарбекке өзүнүн демек жакшы көмөгүн көрсөткөн болчу. Урматтуу көрөрмандар, ушул жерден дагы бир нерсени айтып өткүм келет. Өзбекстан курама командасы акыркы жылдары бир нече жолу Ысык көлдө машыгууларын өткөрдү. Ага албетте ушул Данияр мырза баш болуп, Кыргызстандын бокс федерациясы, Кыргызстандын да курама командасы машыгууларды өткөрүп келген. Андыктан Өзбекстан менен Кыргызстан курама командаларынын мушкерлери бири-бирин өтө жакшы тааныйт. Ошол эле учурда Бивалды билесиздер, ал дагы Канела менен беттешкенден кийин акыркы беттешинин астында дагы Ысык көлдө ошол машыгууларын өткөргөн. Андыктан булар баары чогулуп ошол жерде беттештерди, ошол жерде спарринг таймаштарды өткөрчү. Андыктан чындыгында Мунарбектин дагы ийгилиги жөн жерден келип жаткан жок. Ушундай профессионалдык деңгээлдеги чемпион мушкерлер Олимпиада оюндарын уткан, буга чейин утуп келген Өзбекстан өкүлдөрү менен чогуу машыккандыктан ошондой ийгиликтер жаралып отурат. Андыктан эми биз буюрса 11 августта түнкү саат демек 1:47 өткөндө, ошол 10-нан 11-ине караган түнү 1:47 өткөндө биз Мунарбектин жана өзбекстандык Халуковдун беттешине күбө болобуз. Париждеги Олимпиада оюндарында Кыргызстан курама командасы 4 медальга ээ болду. Бул чындыгында эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы рекорд. Медальдардын саны боюнча буга чейин албетте 3 медаль уткан учур болгон, бирок 4кө жеткен эмес болчу. Бул бир эле сан эмес, ошол эле учурда сапаты боюнча дагы деп айтсак болот. Анткени азыр Мунарбек финалга чыкты, демек дагы бир күмүш же алтын медаль келет, эгерде ошону кошуп айта турган болсок. Азырынча Мээрим Жуманазарова күмүш медалдын ээси. Дал ушул Мээрим Жуманазарова азырынча жалгыз күмүштүн ээси болуп турат. Андан сырткары 3 биздин балбаныбыз коло медальдарга татыктуу болушту. Бул Акжол Махмудов өзүнүн демек кезектеги медалын Кыргызстан үчүн алып келген болсо, ошондой эле Жоламан дагы чындыгында өтө керектүү медальды биздин капчыгыбызга кошуп берди. Жана Үзүр Жусупбек уулу, мына ушул Үзүрдүн чындыгында көптөр күткөн эмес анын ийгилик жаратарын, бирок иш жүзүндө өзүнүн потенциалын эң жакшы пайдаланган, колдонгон да ушул Үзүр Жусупбеков болду деп айтсак туура болот. Алдыда албетте дагы медальдар бар экенин эсиңиздерге салып өткүм келет. Ошол эле Мунарбек мисалы үчүн эми беттеш өткөрөт. Андан сырткары Айсулуу Тыныбекова өзүнүн таймаштарына жеңиш менен баштады. Жана андан сырткары Бекзат дагы өзүнүн жүрүшүн улантып жатат. Биз эми эмне үчүн азыркы учурда рекорд деп айтабыз? Анткени мисалы үчүн Сиднейде бир гана ошондо коло медальга ээ болгонбуз. Андан кийинки Пекиндеги турнирде, Пекиндеги жайкы Олимпиада оюндарында анда бир күмүш алган болчубуз жана 2 коло, жалпысынан 3. Ошондой эле Япониядагы турнирди алып келелүү, дал ушул Токиодо дагы 3, анда 2 күмүш жана биз 1 коло менен кайткан болчубуз. Ал эми Парижде азыр эле ошентип медальдардын саны 4 болуп атат. Азыр кары жашы дебей, уул кызы дебей баары ошол Парижге көз салып, Париждеги оюндарга көз салып турган учуру кыргыз элин ушунчалык бириктирди деп айтсак болот. Бул жайкы Олимпиада оюндары буга албетте жооп кылып биздин спортчуларыбыз уламдан улам ийгиликтерди жаратып келе жатат. Андыктан бул 4 медаль албетте чек эмес. Буюрса мындан дагы көбүрөөк медальдардын саны сөзсүз түрдө болот. Биз болсо ошентип биздин спортчуларды колдоп тура берели. Ал эми спортчулар болсо бизге ошентип медальдарды алып келип тура берсин. Париждеги жайкы Олимпиада оюндарынын дагы бир өзгөчө окуясы бул жигитинин колун сураган кыз деп айтсак болот. Дал ушул франциялык атлет 3000 метр аралыкка тоскоолдуктары менен кошо чуркоого катышты жана ал негизинен 4-чү болуп мара сызыгына келди. Бирок ага карабастан Европанын рекордун жаңылады. Себеби Бахрейн, Уганда жана ошондой эле Кениянын спортчу кыздары аларда андан биринчи келип ошол 3 медальдуу орундарды ээледи. Бирок ошол эле учурда бул франциялык Алис Фино эгерде ушул 59 демек 8,6
көрсөткүчкө чейин келе турган болсо ошондо өзүнүн жигитинин колун суроо тууралуу алдын ала даярданган болчу. Мына ошол иш жүзүнө ашып ал жигитинин колун сурады. Ал эми анын 9 жылдан бери сүйлөшүп жүргөн ошондо демек жигити ага макулдугун берди. Өзгөчө кызыктуу окуя деп айтсак болот. Негизинен бул жайкы олимпиада оюндарында ошол сүйгөн кызынын колун сураган мырзалар өтө көп болду. Эми алардын катарын ошентип Алис Фино толук толтурат, бирок ал ушундай өзүнүн мырзасынын колун сураганы өзгөчө болуп калды. Андыктан азыркы учурда дал ушундай демилгени өз колуна алган кыздар дагы пайда болуп атканын эске ала турган болсок, кыргыз жигиттерине кайрылгым келет. Демилгени сиздер өз колуңуздарда алып калыңыздар жана ошентип өз бактыңыздарды кыздардан биринчи өзүңүздөр демек таап турсаңыздар болот деп айткым келет. Эми бул ушундай өзгөчө кызыктуу окуялардын бири деп айта турган болсок, жана ошондой эле биздин балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекова жарым финалга чыкты. Жана мактануу менен айтсак болот, жакшы кабар катары айтсак болот, бир нече көз ирме мурда Айсулуу Тыныбекова ал өзүнүн атаандашын, америкалык атаандашын жеңип алды. Өзгөчө оор таймаш болду деп айтсак болот. Жалпы эсеп 6-6 экенине карабастан Айсулуу Тыныбекова ошол 4 упайлык ыкманы жасап, ыкманын сапаты боюнча демек ийгиликтүү болуп чыкты. Ага чейин нигериялык атаандашы менен күрөшкөн болчу. Мына жашыл кийимчени азыр монитордо сиздер көрүп турган ошол нигериялыкты негизинен ишендүүрөөк утту. Ал эми экинчи чейрек финалдык таймашта бир топ күчтүү күчтүү атаандаштыкка туш келген болчу. Эми бүгүн демек түнкү саат 11-лердин тегерегинде ошондо Айсулуу Тыныбекова украиналык атаандашы менен беттешет. Дал ушул украиналык Ирина Каляденко ал финалга чыгуу үчүн Айсулууга тоскоолдук кылганга аракет жасап көрөт. Албетте Айсулуу Тыныбековадан баарыбыз алтын медалды күтүп турган учурубуз, мүмкүн алтын медальга бышып жетилгенин дал ушул бүгүнкү жарым финалдык беттеште, ошондой эле андан кийинки финалдык таймашта далилдейттир. Аны убакыт көрсөтөт. Урматтуу көрөрмандар, ошентип күндөлүктүн бул чыгарышын жыйынтыктадык. Биз кыргызстандык жалпы бардык спортчуларга ийгилик каалайбыз, буга чейин ийгилик жараткандарды куттуктайбыз. Алдыда эми жеңил атлетика, ошондой эле күрөштүн түрлөрү боюнча жана ошондой эле бокстун түрү боюнча биздин спортчуларыбыз бар. Алардын баары ийгилик алып келсин, медаль алып келсин, алтын медаль алып келсин дейли берүүбүздү ошентип соңуна чыгармакчыбыз.